Айтылып өткөз махаббат сезимдери бүгүн 6-күнү кечинде программасында дагы айтылып, ырга дагы салынат. Ал эми кийинки келген коногубуз бизде Канышай Сүйүнбай. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Көрүүгө кубанычтабыз. Биздин кадырлуу конокторубузду дароо эле суроо берип атабыз. Сүйүү ичинде эмне? Сүйүү бул адамдардын эң назик сезимдеринин бири деп ойлойм. Ошол. Жакшы. Жакшы экен, айтыңызчы, негизи сүйүү деп баардыгыбыз айтып келебиз. Бирок бул нерсе көзгө көрүнбөйт, аны биз сезимдер менен сезебиз. Андыктан сиз сүйүү үчүн кылган эң чоң эрдигиңиз деп кайсын айтасыз? Ушул убакка чейин эрдик кылып көрө элекмин. Сүйүп көргөн жоксуз. Эми жакшы көрүү сезимдери болгон. Бирок азыр болуп атат го дейм сүйүү. Кандай болот экен ошол? Бөлүшүп кетиңизчи. Деги эле бир адам жакшы көрүп калганда кичине мүнөздөрү өзгөрөт бекен, кичине кыздар кылыктанып калса керек, Жок, кылыктанбай эле ошол адам үчүн мындай ошо сага кылган мамилесин баалап, сен дагы ага бир жакшы нерсе жасайын деп аракеттенип баштайт экенсиң. Анан өзүңдү жана эйфория сезиминде, мындай ичинде көпөлөктөр учкандай, ошо бактылуу сезип, учуп жүргөндөй сезимдер. Айтып коюшат го, ошо учуп жүргөндө башкаруу кыйын деп. Анан башкарууну бекем эле кырмак атасызбы? Жок, мен акылым менен эле сүйсөм дагы. Акылыңыз менен, жүрөк менен сүйсө болбойт, Жүрөк менен сүйсө бир нерсе болуп кетчүдөй. Жок, жүрөк менен сүйгөндө эле жакшы, бирок ошонун учурда эле акылды жоготпош керек деп ойлойм. Жакшы, эң сонун. Анан бир адамды абдан сүйүп калып, анан өзүңүз келет ал адамчы. Анан жок деп баш тартып койгон учур болду эле, баягы уялганыңыздан. Мектеп учурунда болобу, бир адамды абдан жакшы көрүп, анан ал өзү биринчи кадам жасап келсе, анан уялганыңыздан жок деп баш тарткан учур болду. Болгон. Ким болчу ал? Ал бир эжем менен чогуу иштеген коллективинен бир бала болчу. Бала же байке? Бала болчу. Менин курактуу эле бала болчу. Анан жанагы эки идеалдуу адам биринчи эле кадамдан бирге боло алышпайт дейт го. Анткени бир эркек бала экинчи жолу кайталабайт, кыз биринчи эле кадамдан макул болбойт дегендейчи. Демек, аябай идеалдуу болуп кеткен экен да? Аябай идеалдуу болуп кеткен да. Жакшы экен, айтыңызчы, негизи айтыңыз жогоруда учурда эйфорияда учуп жүрөм деп. Анан эгерде сүйүктүүңүз сизге бир нерсеге уруксат бербесе же өзгөр десе, сиз анын бир сөзүн эки кылбайсызбы? Жок, сүйүктүү адамың эч качан сени мындай тандоо алдында койбойт жана өзгөр деп айтпайт деп ойлойм. Айтып калсачы? Айтып калса баш бербейм. Баш бербейсиз, аны оңдоп коесуз. Өз негизинде кесиптеш эгерде Канышай айымга кайсы бала жолукса дагы, мен бул Канышайды оңдойм деп сүйлөшпөш керек, мен өзүм оңолом деп сүйлөш керек деп, ошондуктан бактылуу болуш мүмкүн. Анда мырзалар эсиңиздерде болсун дейли. Анан 6-күнү кечинде кайсы жака барып эс алып турасыз? Көбүнчө кыздар менен караокеге барабыз. Ар дайым 6-күнү кечинде? Ар дайым, ооба. Анан сиз микрофон бизге ар бир күн 6-күн да. 6-күн, ар дайым эс алып жүрө бересиздер. Ар дайым эс алып жүрөбүз. Иштегенге деле убакыт жок. Жок, биздики эми жумушубуз эс алуу менен байланыштуу да, ошондуктан жумушту дагы иштейбиз, ошондой эле эс алганды дагы билебиз. Жакшы, ал эми дал ушул 6-күнү кечинде программасында сиз бүгүн кайсы чыгарманы арнайм дейсиз? Мен азыр ушул баягы бүтүрүү кечеси 10 жылдык, 20 жылдык деген ошо бүтүрүү кечесин эстеткен 18 жаш деген чыгармамды алып келдим. Буюрса алдыда күбө болосуздар. Ушул жерден бир суроо берип кетейинчи. 18 жаш эмне үчүн бул чыгарма аткарып калдыңыз? Же кайра 18 жашка кайткыңыз келеби? 18 жашка чыкканыма быйыл 10 жыл болуптур, ошонун урматына деп аткарып койдум. Ошонун урматы өзүңүзгө аткардыңыз, Жакшы, кийин эми 10 жылдан кийин 28 жашта бурдап калышыңыз мүмкүн экен да. Жок, болсо келерки жылы 19 жашта бурдап калышым мүмкүн. Күтөбүз, анда жалпыңыздарды бизге жакыныраак келиңиздер деле. Бир гана сиздер үчүн 18 жашка алып барган мыкты чыгарма Канышай Сүйүнбайдан болсун.